Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Алимбеков коронавирус аныктаган тесттин баасы жогору экендигин айтты. Ошондой эле өлкөдөн чыгып жаткан жарандарга кыйынчылыктар жаралып жаткандыгын билдирди. Депутат анализдерди алган мамлекеттик лабораторияларды, дарыгерлерди даярдоо зарылчылыгына токтолду. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев депутаттын суроосуна жооп берип жатып, мамлекеттик лабораторияларда мындай тесттин баасы 1500 сомдон 800 сомго чейин арзандагандыгын айтты. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин башчысы Кеңешбай Тайлаков жеке лабораторияларда дагы бааны арзандатууга аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирди. Биздин акыркы иликтөөбүз боюнча бул жерде 2 монополист бар экен. Аларга байланыштуу иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Бааларды арзандатуу тууралуу аракет кылып жатабыз. Министрлер кабинетинин өкүлдөрү парламенттин 19-январдагы жыйынында коронавирус пандемиясына байланыштуу соңку жагдай тууралуу маалымат берип жатат. Соңку бир күн ичинде Кыргызстанда коронавирустан 2 адам каза болуп, илдет дагы 870 адамдан аныкталды. Ооругандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынын тургундары. Карантин киргизүүдөн пайда чыкпайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 19-январда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Мектеп жабабызбы, экономикабыз жабабызбы, карантин киргизебизби? Андан эч кандай майнап пайда чыкпайт. Ал өкмөт коронавирустун кезектеги толкуну тууралуу алдын ала билгенин, эмдөө жараянын күчөткөнүн айтты. Бирок пандемияга байланыштуу карантин чектөө киргизүүдөн майнап чыкпай турганын, вирустун омикрон түрү тарап кеткендигин белгиледи. Кыргыз-тажик чегара тууралуу иш боюнча жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, депутат Адахан Мадумаров менен Малайзиядагы элчи Азимбек Бекназаров беттештирилди. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Бекназаров июнь окуясы боюнча улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев менен дагы беттештирилди. Адахан Мадумаров 19-январда башкы прокуратурага дагы бир жолу сурак берип чыкты. Саясатчы 2009-жылы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон Кыргыз-тажик чегарасы тууралуу протоколго байланыштуу 14-январдан тарта күбө катары суралып баштаган. Малайзиядагы элчи Азимбек Бекназаров Кыргызстанга июнь окуясы боюнча көрсөтмө берүү үчүн келгенин, тергөөнүн Мадумаров боюнча суроосуна жооп берүүгө макул болгонун айткан. Бирок ага каршы көрсөтмө берүүгө келди деген сөздөр негизсиз экендигин билдирген.